биринчи микрофонго кандай отуруш керек, кандай сүйлөш керек, угарманды кандай кабыл алыш керек, эсте калган кызыктуу окуялар көп эле. Эми телерадиодо андай окуя болбосо, эфир жакшы болбосо керек. Мен көпчүлүк угармандардан угам, эмне силерди эч ким көрбөйт, отуруп эле сүйлөп коесуңар депчи. Сен өзүңчө иштеген ишиңен рахат алып, өзүнчө ошол күнү бир өзгөчө бир майрам болот да сагачы. Эч качан телерадио жоголбойт. Арбаңыздар урматтуу кыргыз калкам, бүгүн 7 май эл аралык радио күнү. Ошол колуңуздагы мыкты радиолордун биринин алып баруучусу бүгүн биздин студиябызда. Деги радио тармагындагы жетишкен ийгиликтер, кыйынчылыктар, ошол учурда кызыктуу окуялар жөнүндө бүгүнкү эфирде талкуу кылабыз. Ал эми тааныштыра турган болсом, Марал радиосунун алып баруучусу Диалет Өмүралиева. Саламатсызбы? Саламатчылык. Рахмат, чоң рахмат. Маңайдар жакшыбы? Маңай жакшы. Таң эрте туруп эле жакындарыңан, өзүңдүн кесиптештериңен куттуктоолорду кабыл алып, бул биз жылыга майрамдай турган майрамдарбыз. Кесиптик майрам. Чоң рахмат куттуктап келгениңерге. Анан сизге алгачкы суроону узаткым келип атат. Деги эле мына бүгүнкү күндө, бүгүнкү коомчулуктагы радионун орду жөнүндө биринчи айтыңызчы. Бүгүнкү учурда эми ар бир нерсенин орду болот. Эми күндөн күнгө жаңылык, күндөн күнгө азыр байма-бай техника кандай өнүгүп атат, бирок радионун орду менин оюмча абдан чоң, абдан маанилүү. Себеп дегенде ошол радиодон көпчүлүк болгон маалыматты алып атат. Болгон жакшы нерсени биз радиодон беребиз да. Эми кандай багытта ким кандай колдонот? Ошол сыяктуу мааниси абдан чоң. Мен айта алам, радио менен буга чейин көпчүлүк угармандарыбыз дүйнө жүзүндө эмне болуп атат, күнүмкү жашообузда эмне болуп атат, ошонун баарын тең жолдо баратабы, үйдөбү, кайсы гана мезгилде, кайсыл тарапта болбосун радиодон алып келгенбиз да. Мен үчүн радионун орду абдан маанилүү. Бүгүнкү күндө дагы маанилүү. Радио негизи эле жалпы амалында каражаттардын бир булагы эмеспи? Анан ошол учурда ар бир кесиптин өзүнүн мыкты адистери болот эмеспи? Ооба. Анан сизге суроо узаткым келип атат. Радиодо иштөөнүн өзүнүн баягы адисти кабыл алууда кандай талаптары бар? Же болбосо талантың бар болсо эле болдубу? Же билим керекпи дегендей. Деги эле радиодо иштөөнүн негизги талаптары. Адам баласы мыкты кесиптин ээси болом десе, талант дагы керек, анан билим дагы керек болот да. Макул талантың менен иштей бересиң, ал бирок сен көпкө барбайсың. Качан гана сен билимдүү адис болсоң, сенин арышың дагы ошончолук баягы узак болот да. Анан учурда чындыгында таланттуу жаштар көп. Мен чыксам, мен жылдыз болсом деген таланттуулар көп да. Мен бере турган кеңешим, ооба талант дагы керек. Ошол учурда билим менен экөөнү айкалыштырып кеткенде гана мыкты адис өзүң каалаган кесиптин ээси болуп чыга аласың. Анан өзүңүз айткандай учурда баягы техниканын заманы, көпчүлүк баягы коомчулук жакшы деле, карысы деле баягы интернетке байланган учур деген. Ооба. Коомчулуктан угуп калабыз эми баягы телевидение менен радио экөө өзүнүн баягы ордун жоготуп баратат. Элдин баардыгы интернетке кирип кетти деген сыяктуучу. Чындап эле ошондой. Мейли YouTube болобу, мейли Facebook болобу, анын өзүнүн көрманы, өзүнүн көрөрманы, өзүнүн угарманы бар да. Радионуку бул өзүнүн угарманы, өзүнүн көрөрманы бар. Эч качан мен ойлойм, мен жеке оюмда, телерадио эч качан артта калбайт. Өзүнүн аудиториясы, өзүнүн айткандай эле угармандары болот и болуп келген, боло берет. Жакшы, анан радио адамды эмнеге тарбиялайт? Эми өзгөчө ошол жерде кызматкерлерди дейбичи. Өзгөчө кызматкерлерди албетте эң биринчиден маданияттуулукка тарбиялайт. Адам менен адам пикир алышууга тарбиялайт. Ошол эле учурда кандай десем, билимдүү болууга, таланттуу болууга, ар тараптан өнүгүп өсүүгө тарбиялайт радио. Ал эми угарманга да биз ошондой нерсени бере алабыз. Эгер алып баруучу кандай болсо, угарманга ошол нерсени жеткире алат да. Мен мынтип айтар элем да, эгерде сен радиону жакшы багытта колдоно алсаң, угарманга ал жакшы нерсени бере алат.
Ал эми туура эмес багытта болсо албетте туура эмес нерсени алганга болот да. Өзүңүздүн ушул радио тармагында эмгектенгениңизге канча жыл болду? Мен негизи өзүм кесибим боюнча филолог, кыргыз тилчи, кыргыз адаbiятчымын. Бирок эмнегедир эле ошол жогорку окуу жайды бүтүп атканымда ушул телерадиого кызыгуу пайда болуп эле ошондон бери эле ошо телерадиодо келе жатам. Кудай буюрса 16-17 жыл ушул тармакта эмгектенип иштеп, баягы ысыгына күйүп, соогуна тоңуп дегендей эл үчүн дайыма ооба кызматтабыз. Айтыңызчы, ысыгына күйүп, соогуна тоңуп атпайсызбы? Радиодо деле иштөө кыйынчылыкпы? Кайсы учурда кыйынчылыгын сезесиз? Эми мындай четтен карап турган угармандарга радиодо иштеген аябай жеңил сезилет да. Мен көпчүлүк угармандардан угам, ой эмне силерди эч ким көрбөйт, отуруп эле сүйлөп коесуңар депчи. Ал сүйлөгөнгө, ошончо нерсени алып чыкканга көп убакыт кетет. Даярданасың, үнүңдү даярдайсың. Ошол учурда дикция деген бар бизде. Ага дагы өзүнчө бир көнүгүүлөрдү жасайсың. Интонация, эми айтор көп майда чүйдө нерселерчи. Кыйын. Ар бир кесиптин өзүнчө бир айтылбаган түйшүгү болот. Өзүнчө бир оор жүгү болот. Анан албетте жарык этип эле анан эфирге чыгып койсоң, баягы сүйлөп койсоң, элге бир жөнөкөй эле, бир оңой эле иш сезилет да. Анын артында ошол материалды дайындаш керек, өзүң деле билет болушуң керек, ошол адам менен байланышып, анын телефонун адресин таап, айрым учурда айрым учурда ошол кайсыл жерде болсо ошол жерде барып интервью алганга туура келет. Айтор бул өзүнчө бир түйшүктүү кесип. Аял зат үчүн бул оор эле кесиптердин бири деп айта алам да. Себеп дегенде күн келесиң, түн келесиң, кээде айрым учурларда майрамдык иш-чаралар, майрамдык бир запистериң бир кеч болуп калган учурлар болот, түнкү 12-де барган учурлар болот. Үй бүлөнү дагы бул кесипти дагы алып кетиш чындыгында бир аз оорчулукту пайда кылат да. Бирок ошентсе дагы кесибин сүйгөн, кесибине берилген инсан тыштап айтпаш керек, чыдап, ошону андан ары өнүктүрүп алып кетип, баардыгына чыдаган инсан гана мыкты кесиптин ээси болот болуш керек деп ойлойм негизи. Жумушуңуздун ушундай бир таттуу, даамдуу экенин кайсы учурда сезесиз? Таттуу деп баягы өзүңдүн ишиңе ынанып, рахат алган учур, албетте сенин чыгып аткан эфириң мыкты өтсө. Айтайын деген нерсеңди, бере турган маалыматты сен мыкты көпчүлүккө, угарманга, көрөрманга жеткире алсаң, аларга бир жакшы бир маанай тартуулай алсаң, алардын бир жүрөгүнө бир жакшы бир кубаныч, бир ынандыра турган маалымат айта алсаң, сен өзүңчө иштеген ишиңен рахат алып, өзүнчө ошол күнү бир өзгөчө бир майрам болот да сагачы. Ошону бир жеткире алдым, мен угарманга бүгүн бир жакшы маанай тартуулай алдым, бир жакшы бир жашоосунда бир маалымат бере алдым десең, анда ал күн сен үчүн өзгөчө бир майрам. Ошондо рахат аласың, иштеген сайын иштегиң келип, берилип дегендейчи. Анан айрым учурда бир маалыматты жеткире албай, же бир өзүң каалагандай болбой калган бир учурлар болот, ошондо эфирлер болот. Ошондо маанайың түшүп, могу жер мындай кылып койдум, тиги жерин тигиндей кылып койдум деген учурлар болот. Сен ишиңен гана баардап, ийгиликке жеткенде гана ошого ынанып, өзүнчө бир сүйүнүч болуп, өзүнчө бир майрамдагыдай күндөр болот да. Жакшы, анан баягы эфирге жаркылдап эле чыга бересиз, ырчыларды алып келип тарсылдатып ырдатасыз дегендейчи. Бирок ошол учурда деле баягы ар бир жумуш, ар бир эфир жоопкерчиликтүү, бирок ар бир эфирде сөзсүз түрдө бир кызыктуу нерсе болот го. Эсиңизде калган бир кызыктуу нерселер бар? Эсте калган кызыктуу окуялар көп эле. Эми телерадиодо андай окуя болбосо, эфир жакшы болбосо керек. Көп учурлар болот. Азыр мындай эстей турган микрофон өчпөй калган учурлар болот. Эми ооба, радиодо билесиңер да, бүт жабдуулар, техникалык жабдуулар менен турасың, анан айрым учурда баягы сөз галаксып, кээде эми мурдагыдай эмес, азыр алып баруучу микрофонду өзү башкарат да.
анан кээде жаппай коюп ачык калган учурлар болот. Ал жерде кесиптешиң менен баарлашып аткан сүйлөгөн сөздөрүң чыгып кеткен учурлар болот. Андай учурлар көп эле болот. Бирок ошентсе дагы өтө бул алып баруучулук өтө мындай кылдаттыкты талап кылган, жоопкерчиликти, ошол эле учурда бир мындай талапты дагы талап кылган кесиптердин бири. Анткени сени бир эле угарман укпайт, миңдеген, жүздөгөн кишилер угат, көрөт, сын айтат, сындайт. Ошондо гана бир мыкты кесипкөй болуп чыгасың. 20 жылдын жүзү болоюн деп калыптыр иштегениңизге. Анан бул аралыкта дагы шакирттерди таптап чыксаңыз керек. Анан шакирттериңиз дагы сизден ат салышып баштаганда аябай сүйүнсөңүз керек. Ооба, мен азыр карап отуруп сыймыктанам. Бир топ азыр мисалы үчүн ошол эле тармакта радиодо, теледе жетекчи, башкы редактор болуп жүргөн окуучуларым бар. Мен дайыма сыймыктанам, аларды көргөн сайын өзүнчө бир сүйүнүч болот да. Себеп дегенде ошол биринчи микрофонго кандай отуруш керек, кандай сүйлөш керек, угарманды кандай кабыл алыш керек, ошонун баарын тең бирден баягы тепкич менен үйрөтүп отурасың да. Анан үйрөткөн окуучуң жакшы нерсени алып барып атса, жакшы бир жерди жетектеп атса, атыңды өзүнүн атын чыгарбастан сенин атыңды дагы чыгарып атса, албетте бул кубанбай кантип коесуң да, өзүнчө бир кубаныч. Кыргыз радиосу дейсизби, Кыргызстандагы жалпы радио дейсизби, ошолордун келечегин кандай элестетесиз? Айтып атпайсыңбы, YouTube деп азыр мына күндөн күнгө өсүп, өнүгүп, интернет абдан жанагындай социалдык баракчаларыбыз, сеттер дегендей. Эми мен ойлойм такыр эле жок болуп кетпейт депчи. Болгону биз сапатка иштешибиз керек деп ойлойм да. Биздин аудиториябыз жок болуп бартат, азайып бартат деп өзүбүз таштап салбашыбыз керек. Биз тескерисинче жолун таап, баягы замандын ыгына жараша болушубуз керек. Анан эң биринчиден мен ойлойм, сапаттуу берүүлөр чыгып, ал жерде дагы ошол мыкты кесипкөй адистер иштесе, эч качан телерадио жоголбойт. Эми жалпы сиздин кесиптештерге сиздин жакшы бир каалоо тилектериңиз? Ооба, бүгүн 7 май радио күнү. Мен ушул убакыттан пайдаланып, мен дайыма айтып келем, бул абдан мындай түйшүктүү кесип депчи, бирок баары тең эле түйшүктүү го, кесиптин баары теңчи, бирок ошентсе дагы өзгөчө ошол радио жаатта иштеген кесиптештеримди түйшүктүү, ары жоопкерчиликтүү, майрамдык, ары кызыктуу, айтор бир кандай десем, коомдо орду чоң кесип, мына ошол кесиптик майрамыңар менен чын дилимден куттуктайм. Эң биринчиден ден соолук каалайм, чын ден соолук каалайм. Негизи эле журналисттин уйкусу канып, анан курсагы ток болуш керек деп айтат го, анан ден соолугу чың болуш керек деп. Анан ошол журналисттер күнбү, түнбү, каякта гана болбосун, баарыңарга тең чын ден соолук каалайм. Иштеген ишибизде дайыма ар бир жасаган материалда, ар бир сүйлөгөн сөзүбүздө ийгилик боло берсин. Чоң рахмат. Айзада, сени да куттуктайм. Сен дагы кесиптешсиң, дайыма ишиңде ийгилик болсун. Ошол эң негизгиси ийгилик, майрамыңыздар менен. Чоң рахмат, сизге да ийгилик каалайбыз. Сиздей такшалган, сиздей мыкты инсандар көп болсо, албетте коомчулукта баягы маалыматтуулук аз болбосо керек. Албетте мейли маданият тармагында, мейли башка тармагында биздин коомчулукту баягы журналистика көпүрө деп коет го, жеткиликтүү маалымат менен камсыз кылсак керек деп ойлойм. Бар болуңуз, эжеке, ишиңизге ийгилик каалайм. Рахмат. Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, ушуну менен бүгүнкү көрсөтүү соңуна келип жетти. Кайрадан амандашканча саламатта туруңуздар.